Баарыңарга салам. Баштагы бөлүмдөрдө биз сиздер менен HTML менен өздүк баракчаны жазууну үйрөнгөнбүз. Бүгүн болсо өздүк веб баракчабызды кантип туура толтурууну үйрөнөбүз. Өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде эки түрдө иш тажрыйбасы жазылган. Бул жерде биринчи түрү бул жөн гана параграф тегин колдонуп, жана экинчи түрү table тегтерин колдонуп жазылган. Table тегтери HTML теги сыяктуу эле head, body жана foot бөлүмдөрүнөн турат. Head бөлүмдө тег the head деп жазылат. Анын алдында head бар. Head бул table row, бул саптын башталып жатат деген команда браузерге берилген. Жана анын ичинде data work th тегинин ичинде жазылган. Th эмне демек? The head бул тег. Эгерде биз бул кодду алып, бул жерге жайгаштыра турган болсок, браузерибизде эч нерсе өзгөрбөйт. Бул data жана work кайсы жерде турса, ошол жерде эле турат. Себеби бул the head теги менен жазылган. Андан башка бул жерде dt теги бар. Бул dt теги table data демек бул тизме маалыматы, тизмеде болгон маалымат жайгашкан. Өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде маалымат td table деген тегтин ичинде. Айырмасын көрүп турасыз. Бул tableda жайгашкан жана table эмес, жөн гана параграф теги менен жазылган жумуш тажрыйбасын. Ошондуктан биз бул жерде өчүрүп койсок болот. Сактоону унутпаңыз. Браузерди ачып, кайра жүктөңүз. Бул жерде азыр жөн гана table менен жазылган иш тажрыйбасы бар. Мындан соң бизде компьютер илимдеринин профессору Томас Кормендин өздүк баракчасын карай кетсеңиз, бул жерде сол жагында сүрөтү жана сол жагынын жанында эле оң жакта өзүндө болгон өздүк чаккан маалымат жайгашкан. Кантип биз ушундай чаккан маалыматты өзүбүзгө жасасак болот. Биздин маалымат азыр бул жерде. Биз дагы деле table тегин колдонобуз. Анын үчүн бул жерге орун алышыбыз керек. Table теги жана table тегинин ичинде tr теги абзел. Tr бул сап башталып жатат деген команда жана td теги болушу зарыл. Td теги бул тизме маалымат теги. Тизме маалымат тегине биз сүрөттү алып жайгаштырабыз. Бул жерге. Жана бизге дагы бир td теги керек. Ал жерге биз бул маалыматты жайгаштыра кетебиз. Эми бул жерде өчүрүп койсок болот. Жер кереги жок. Бул жерде. Сактоону эч качан унутпаңыз. Браузерге келебиз. Кайра жүктөңүз браузерди. Эми сиз көрүп тургандай, биз жөнүндө болгон чаккан маалыматыбыз сүрөттүн жанында жайгашты. Бирок эмне айырмасы бар? Бул жерде аралык бар, боштук бар. Бул боштукту биз кантип жасасак болот? Кодду ачасыз кайра. Бул table'дын жанына биз cell spacing атрибутун колдонушубуз керек. Cell spacing 20. Көрүлү cell spacing эмне демек? Cell бул ячейка же болбосо клетка демек. Мисалы, сүрөт жана бул маалымат бул эки клетканын арасында аралык болуш үчүн биз cell spacingди колдонобуз. Мына мисалы аралык чыкты. Бул жерде жана бул жерде айырмасын көрүп турасыз. Биз 20 эмес 30 бергенге аракет кылалы. Бул жерде карап көрөлү. Кайра жүктөңүз. Эми жакшы көрүнүп турат. Эми сиздер менен андемесе Анжела Юнун өздүк баракчасына жайгашкан жөндөмдөрү кандай деңгээлде жакшы үйрөнүп билгенин жылдызчалар менен белгилеген.
мондай жылдызчалар менен же болбосо эможилер, башкача сөз менен айтканда. Анда эмесе мен сиздерге ошол жылдызчаларды жана башка эможилерди кандай колдонсо болоорун көрсөтүп кетейин. Эможилердин колдонуп турган көптөгөн түрлөрү бар. Мен сизге бир эле түрүн көрсөтүп кетем азыр. Каалаган браузериңизди Firefox болобу же Chrome болобу ачып, бул жерине келип, өзүңүздүн курсордун оң жагын басканда бул жерде эможи деген жазууну көрөсүз. Же болбосо бул жерде Windows менен кошууну бассаңыз, же болбосо Windows менен кемитүүнү бассаңыз да эможи чыгышы мүмкүн. Бул жерде эможи тандасаңыз болот. Сизге керектүү эможини, каалаган эможини тандасаңыз болот. Же болбосо жөн эле star, бизге star керек, ошондуктан star жазабыз. Star деп жазасаңыз чыгат. Бул starды биз көчүрүп алышыбыз керек жана керектүү жерибизге, мисалы мен бул жерге жылдызчаларды жайгаштырдым жана бул жерге да жайгаштырышым керек. Көчүрүп алган жылдызчаны кайра бул жерге жайгаштырсаңыз болот. Каалаган эможиңизди ушинтип колдонсоңуз болот. Мисалы бул жерде жүрөкчө эможиси бар. Эми браузерди ачабыз. Браузерди кайра жүктөңүз. Бул жерде көрүп турасыз. 4 жылдызча көчүрдүк. Анда эмесе эми сиздер менен HTML from теги жөнүндө бир аз маалымат алабыз. Form элементин көрсөтө кетейин сиздерге. Бул жерде жайгашкан. Form элементи өзү жалгыз эч кандай бир кызматты аткарбайт, бирок form элементинин ичиндеги 2 тег аябай маанилүү. Ал тегдер бул label жана input теги болуп эсептелинет. Label 2 тегден турат, жабылат жана ачылган тегден. Input жөн гана 1 тегден турат. Label бул эмне? Label теги бул эмне команда жөнүндө, бул эмне жөнүндө боло турган тексти жазылган тег. Ал эми input ошол командага кандай жер бере турганын көрсөтүп турат. Мисалы мен сиздерге браузерден көрсөтөйүн. Бул жерде бизде менин адресим жана контакттарым жазылган шилтеме бар. Бул шилтемени басканда бизге башка бир баракча ачылат. Бизди башка бир баракчага жөнөттү. Ал жерде менин жөнүндө болгон адрес, менин номерим жана имейл баракчам жазылып турат. Бул жерде көрүп тургандай, сиздин атыңыз, мисалы бул жерге сиздин атыңыз бул label теги жазылган. Input теги бул боштукту даярдап берди текст үчүн. Бирок input жөн гана бул текст үчүн эмес, көп жолдору бар колдонуш үчүн. Баскыч үчүн да колдонсок болот. Мисалы тапшыруу баскычы. Браузерден карасаңыз бул тапшыруу баскычы бар. Радио баскычын колдонсоңуз болот, календарь ачсаңыз болот. Input аябай көп баскычтын түрлөрү үчүн колдонулса болот. Мисалы биздин бул жерге ат жазып жана имейл адресиңизди жазып бул жерге hello жазып баскычты баскан учурда биздин браузер бизди кимге кат жаза турганыңызды атын чыгарып, кимден кат келип жатат, бул жерде ошол кат келген адамдын имейли жана эмне деп кат жазылганы көрсөтүлүп турат жана кайсы жерден келгени көрүнүп турат. Form бөлүмдөрү жөнүндө кыскача айта кеттик. Анда эмесе мен сиздерге бүгүн GitHub'ка кантип өзүңүздүн ушу резюмеңизди жүктөсөңүз болот, ошол жөнүндө кыскача маалымат айтып кетейин. GitHub'та эгерде сиз регистрация кылбасаңыз, регистрация кыла элек болсоңуз, регистрацияны өтүңүз, аябай оңой. Регистрация өткөн соң сизге мондой бир баракча ачылат. Баракча ачылган соң бул жерде кошууну басыңыз. Андан эң биринчи new repository
Аны тандайсыз. Андан соң бир аз жай болуп жатат. Андан соң бул жерде сиздин атыңыз чыгат. Сиз регистрацияга катталгандан кийин сиздин атыңыз чыгат. Жана бул жерге эмнени жүктөй турганы жөнүндө маалымат жаза кетишиңиз керек. Мисалы, мен web page жазалы. Жок, бул болбойт экен. Калган сөз жазсаңыз болот. Бул болот экен. Сөзсүз түрдө public күйүп калыш керек. Андан соң add readme file күйгүзүңүз. Create repository басасыз. Андан соң сизге ушундай бир баракча ачылат. Бул жерге upload files, файл жүктө көрсөтүп турат. Choose your files. Сиз каалаган файлды сиз азыр жасаган өзүңүздүн мисалы personal web page резюмени жүктөсөңүз болот. Же болбосо каалаган мисалы мен бул жерде жөн эле мисал үчүн ушул файлды жүктөөгө аракет кылайын. Карайлы. Бул файл болуп кеткен, ActiveBox файл. Жүктөлдү. Файлдар жүктөлүп жатат азыр. Файлдар жүктөлгөн соң бул жерге жазабыз. Андан соң биздин файлдар жүктөлүп жатат азыр. Жүктөлгөн соң жерге settings настройки келип жерге келесиз. GitHub Pages. GitHub Pages'тен соң бул none дегенди өзгөртүшүңүз керек. Main сактоо. Андан соң көрүп турасыз. Бул жерде бир аз убакыт алышы мүмкүн. Бул шилтемени эми элдин баарына кимге кааласаңыз жөнөтсөңүз болот. Бул шилтеме интернетте бар. Сиз өзүңүздүн жумушуңузду азыр дүйнөлүк интернетке жүктөдүңүз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.